Иман сабагы. Сабактын телевизиондук ыкмасын иштеп чыгаргандар. Койгон режиссеру жана оператору Эгнар Оразалиев. Монтаждын режиссеру жана технологиялык бөлүм Мурат Токтогазиевдики. Сценарийдин автору жана долбоордун продюсери Мыктыбек Арстанбек. Ассаламу алейкум. Отырайық. Бүгін бұйырса сіздерге мен даярдап келген тема жақсы мүнөз деп мен өзім ат қойдым. Жақсы мүнөздөр жөнінде сөйлесіп көрелік. Иық Құранда Аллах Таала Намл деген сүресінде Арылар деген сүренің 90-шы аятында айтады. Мен сіздерге жақсы іштерді қылуыны, адилеттүүлүктү жана туған урукка күйүмдүү болууну буйрдум дейт. Үч нерсени. Адилеттүүлүктү, жақсы іштерди кылууну жана туған урукка күйүмдүү болууну буйрдум дейт. Ошондой эле зомбулуктан, бузукулуктан, жаман иштерди аткаруудан тыюу салам дейт. Зомбулукка, жаман иштерди аткарууга, бузукулукка тыюу салам дейт. Үч нерсеге. Бүгүн биз ушул жакшы мүнөз жөнүндө сүйлөшүп көрөлү. Мухаммед пайгамбардан бирөө сурайт да. Я Мухаммед, момундардын ичинен кимиси жакшы дейт. Ыймандуулардын ичинен кимиси жакшы? Мухаммед айтат, мүнөзү жакшысы жакшы дейт. Жакшы мүнөз үч нерсеге негизделген дейт Имам Газали. Акылмандуулукка, эр жүрөктүүлүккө жана өзүн өзү тыя билүүгө дейт. Жакшы менен жаманды ылгай билүү акылмандык. Тагыраак айтканда ар бир ситуациядагы бизге берилген турмуштук тапшырманы чечүүдө акыл менен иш кылсак, биз анын жакшы же жаман экенин билебиз. Арыктын боюнда шаркырап суу агып атат, бирөө суу ичейин дейт да. Суу ичейин деп келип, жээги сыйка, ылай сыйгаланып сууга түшүп кетет. Эртең бирөө келип, берден суу ичем деп, сыйгаланып түшүп кетпесин деп, казык кагып коет. Казыкты кармап ичсин дейт. Бул жакшыбы, жаманбы? Жакшы. Эртеси бирөө келет. Бирөө келип, алдагы казыкты көрбөй, чалынып түшүп кетет сууга. Дагы бирөө келип, казыкка чалынып түшүп кетпесин деп, казыкты жулуп алып таштайт. Жакшыбы, жаманбы? Жакшы, анткени ал дагы өзүнүн жакшы ой менен казыкты суруду. Ал дагы жакшы ой менен ыргытты, чынбы? Дагы кимдир бирөө казыкка чалынып кетпесин деп. Бирөө казыкты какты, бирөө ыргытып ийди. Бирок экөөсүнүн тең ою жакшы болчу, ниети жакшы болчу, жакшылык, чынбы? Демек, акыл менен иш кылуу эмне деп атадык? Акылмандуулук. Эр жүрөктүүлүк деп. Ачууну акылга баш ийдирүүнү айтат экен. Биздин жинибиз келгенде кандайбыз? Биз сөгөбүз, жакалашабыз, тытышабыз, беркини маскаралайбыз, тимеле укмуш тебелеп таштайбыз. Жок дейт. Ачууң келгенде акыл менен иш кылсаң, сен акыйкатты гана айтасың, сен туура эмес кылдың. Но кылганың туура эмес. Андан ашыкча сөздүн кереги жок. Анын далили ошо туура эмес кылган. Мына ушул ачууну акылга баш ийдирүү дейт. Эр жүрөктүүлүк ушунда экен. Коркпой туруп, анын туура эмес экендигин акылың менен далилдеп бердиң. Ачууң келсе келет, эмне кыладың? Ачуусу келбеген адам болбойт. Ачууну такыр жок кылуу мүмкүн эмес. Бирок ачууну минсе болот. Өзүн өзү тыя билүү дегенде эмне дегенде Имам Газали айтат, өзүн өзү тыя билүү сезимдерди акылга баш ийдирүү дейт. Демек, мыногу акылмандуулук, эр жүрөктүүлүк, өзүн өзү тыя билүүнү биз чогултуп алып келип туруп, Имам Газалинин ою боюнча адилеттүүлүк дегенге алып келсек болот экен. Адилеттүүлүк деген мүнөзгө. Демек, жакшы мүнөз бул адилеттүү мүнөз. Адилеттүү дегенде өткөн сабакта өттүк, чынбы? Бул адал тамак менен, адал эмгек менен жашаган адам. Бул мүнөзгө жетиш үчүн окумуштуулар көптөгөн усулдардын ичинде ошол усулдар негизделген 4 категорияны айтат. Бул усулдун аталышы
Birinciden özüңдүн кемчилигиңди билишиң керек деген усул. Өзүңдүн кемчиликтериңди билсең, анан сен буга жетишесиң дейт. Өзүңдүн кемчиликтериңди 4 булактан билсең болот дейт. 4 булактан. Упайга кеттик. Биринчи булак кайсы булак болушу мүмкүн? Каяктан билебиз биз кемчилигибизди? Башка бирөөлөрдүн кылганын көрүп, кемчилигинди элден билүү. Эл. Биринчисин эл дедик. Дагы? Душмандардан билебиз. Экинчи компас душман дедик. Үчүнчү категория ким? Дос. Дос. Дос дейт. 20 упай. Дос дегенде биз кимди айтабыз дос деп? Биз ким менен дос болобуз? Тамеки тарткан менен дос болобузбу? Арак ичкен менен? Ууру менен? Дос болбойбуз. Демек биздин досубуз ким? Адептүү, имандуу адам. Мен көчөгө бир жаман ишти кылсам, менин досум мага кандай мамиле кылат? Эгер мага досум менин жаман мамилеме жараша мага жаман мамиле кылса, демек мен туура эмес кылгандыгымды билишим керек. Чынбы? Мен бирөөнү тарынтып койдум, досум келтир, Мыктыбек, сен алдагын бекер тарынттың дейт. Демек мен кемчилигимди билдим, Мен бирөөнү тарынтып койдум, бирок ал келтирип, Мыктыбек, сен алдагын тарынттың деп айтпашы мүмкүн. Бирок мага мамилеси тескери болуп калды. Жөн эле мен сыйлабай калды. Мен эмнени билем? Мен кайсыдыр бир жерде туура эмес иш кылдым. Умар ибн Хаттаб бата кылат экен да. Кудай, ким мага кемчилигимди айтса, ошонун өмүрүн узун кыл депчи. Кыргызда бир сөз бар. Дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дейт. Демек достун айтканын да эске алыш керек. 4-нчи компас. Мугалимдерден билебиз. Мугалимден, баракелде. Тарбиячы, мугалим. Мугалим кантип сиздердин кемчилигиңиздерди айтат? Мугалим айтпашы мүмкүн. Мен ар бириңердин кемчилигиңерди билбейм да. Бирок менин сөзүмөн улам, өзүңөр кемчилигиңерди табасыңар. Мен адилеттүү адам, жакшы мүнөздүү адам жөнүндө айтып атам. Эгер сиздер мына категорияга келбесеңиздер, мына категорияда сиздердин портретиңиздер жок болсо, демек сиздер начар адамсыздар. Аны менин сөзүмөн улам өзүңөр байкадыңар, чынбы? Бул мугалимдин сөзүнөн улам өзүн-өзү табуу. Кимдир бирөөңөр менден сурашыңар мүмкүн. Агай, сиз те алыстан бери келесиз, ушунча техниканы алып келесиз, бизди тартасыз, максатыңыз эмне депчи. Мен айтам, көптөгөн максаттарымдын бири сиздердин ыймандуу ата эне болушуңарды каалайм дейм да. Демек, бул дагы сиздерге эмне болуп атат? Багыт. Агай биздин ыймандуу болушубузду каалайт экен. Ыймандуу деген ким? И так далее. Жакшы мүнөзгө жетишүү үчүн биринчи өзүнүн кемчиликтерин билиш керек экен. Биз билдик кемчиликтерибизди. Жакшы мүнөзгө жетишибиз керек. Суроо туулуп атат. Биз жакшы мүнөзгө жетише алабызбы? Деп. Биринчи категория айтты. Болбойт дейт. Минус. Экинчи категориядагылар айтат. Болот дейт. Биринчи категориядагылар айтып атат, болбойт дегендер. Эгерде адамдын тарбияланганга мүмкүнчүлүгү болгондо бардык эле адамдар жакшы болуп кетпейт беле? Мисалы үчүн Алишер Наваи деген улуу даанышман акын бар. Ошол айтканда, эшекке алтындан ээр чапсаң дагы эшек бойдон калат дейт да. Муну аллегориялык жактан алып караганда, жаман деп айтылган адам баары бир жаман бойдон калат. Аны өзгөртө албайсың деп айткандар бар. Жок, өзгөртсөң болот дегендер бар. Биз мына дейт, жапай бүркүттү мүнүшкөр таптап алгыр куш кылат дейт. Жана Америкада кинолорду көрөсүңөр го, мустангтар бар го, жапай аттар. Ошолорду жана радио ковбойлор кармап келип мингич кылат дейт. Жаныбарларды кылгандан кийин адамдын акылы бар, адамды деле өзгөртсө болот дегендер бар да. Мындай карап көрсөңөр, экөөнүн тең айткан сөзүндө үрөн бар. Бирок таразанын ташы бияка оордук кылат да. Себеби адам баласына акыл менен кошо тарбия берилген. Тарбия берилген, ошол тарбиянын негизинде мүнөздү өзгөртсөң болот дейт. Дүйнөдөгү эки сапты карайлы. Адамдын колунан келбеген нерселер бар. Өзгөртүүгө адамдын алы жетпеген нерселер бар.
Адам өзгөртүүгө алы жетпеген нерселер, мисалы үчүн. Адам өзгөртө албайт деген нерселер. Эмнелер булар? Уақыт. Уақыт өзгөртө албайт делик. Дагы. Ааламды өзгөртө алабы адам? Планетаны өзгөртө алабы? Планеталардын жүргөн орбитасын, ары бери учкандарды, жылдыздарды. Демек, ааламды, уақытты, тагдырды, планеталарды жана ошондой эле адам өзүнүн денесин өзгөртө албайт. Өзүнүн ички денесин да өзгөртө албайт, сырткы денесин да. Кайсыдыр бир келесоо барып өзүнө бир колду биягына чапташы мүмкүн. Бирок дүйнөнүн бардыгына чаптай албайт аны. Кайсыдыр бир келесоо алтынчы кылып бу жерге бир тагын кичи балак коюшу мүмкүн. Бирок бардыгына кое албайт аны. Демек, адамдын түзүлүшү өзгөрбөйт. Кимдир бирөө бияка экинчи жүрөк коюшу мүмкүн, бирок бардыгына кое албайт. Демек, мындан улам кандай жыйынтыкка келебиз? Адамды өзгөртө албай турган нерсе бул берилген, түптөлгөн, кынтыксыз нерселер. Берилген, бүткөн, жасалып бүттү. Адам муну өзгөртө албайт. Бүттү, жасалып бүттү. Адамдын өзү да жасалып бүттү, алам да жасалып бүттү. Бүт бар жок жасалып бүттү, адам аны өзгөртө албайт. Келесөө гана өзгөртөм деп аракет кылышы мүмкүн. Бул биринчи категория. Экинчи нерсе өзгөртүүгө муктаж нерсе. Өзгөртүүгө болот деген нерсе. Өзгөртүүгө болот деген нерсе. Мисалы, данек, өрүктүн данегин алып караңыздар. Эгерде өрүктүн данегин мындай карап көрсөңөр, өзгөртүүгө болобу, болбойбу? Аны эгип, сугарып, өндүрүп, чоң өрүк кылсак болот. Чынбы? Эгерде биз аны улаштырбасак, ал өрүк жапайы өрүк болуп калышы мүмкүн, да? Жапайы өрүк эмне болот? Ачуу, данегиде ачуу, өзү отунга жарайт, болгон тикенектүү бир дарак. Эгер улаштырып, түтөтүп, түбүн казып, актап карасак, жакшынакай сонун өрүк чыгат. Бирок биз ошондой эле мамиле кылып, бирок ошол өрүктүн данеги алма болуп чыгышын кааласак, алма болобу? Алма менен улаштырсак, аябай жакшы мамиле кылсак, сугарсак, көң чачсак, дары куйсак, алма болобу? Эмнеге? Себеби алма боло турган башка урук бар. Өрүк боло турган башка урук бар. Демек, бизде адамдын өзүндө дагы денеси өзгөрбөгөнү менен ичинде өрүктүн данегине, алманын данегине, шабдолдун данегине окшогон өзгөрүлүүгө мүмкүнчүлүгү бар жана өзгөрүлө ала турган мүнөздөр бар экен. Эгер биз ошол мүнөздөрүбүздү тарбиялабасак, жапайы өрүк болуп калабыз. Жапайы алма, кереги жок шабдолу. Демек, адам баласынын колунан өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ал эмне экен? Мүнөзү, эрки, ниети дейт. Эгер биз мүнөзүбүздү, эркибизди, ниетибизди өзгөртсөк, биз тарбия менен өзгөрөт деген адамдарга кошулабыз дагы. 4 нерсенин негизинде өзүбүздүн кемчилигибизди таап, жакшы адам деген касиетке ээ болобуз. Кимдир бирөө сурайт дейт да. Анда биз кантип жетишебиз дейт. Мына данектерди кантип өндүрөбүз дейт да. Өрүктүн данегин түшүндүк. Жерди жакшылап казабыз, отургузабыз, сугарабыз, өрүк болуп чыкты. А биз мүнөзүбүздү кантебиз дейт. Буга да жооп айтышат. Мүнөз дейт. Мүнөздүн калыптанышы тарбия. 2 нерседен турат дейт. Табигый тарбия. Бул адамдын төрөлгөндөн баштап өзүнүн нар жагында бар деп коет кыргыздар. Нар жагында жигерди дейт. Табигатынан ал сылык, табигатынан бирөөгө жамандык кылбаган, табигатынан урлук кылбаган, табигатынан супер жакшы адам. Бирок андайлар чаңда да, миллионго бир кездеши мүмкүн. Калгандарыбыз кантебиз? Калгандарыбыз ушул тарбияны көнүгүүлөр менен жеңебиз. Көнүгүүлөр менен өзүбүздү күндүр-түндүр көндүрүү менен, анан биз айтып аткан сүйүү менен. Эгерде мен чөнтөгүмдө 5 сом болсо, бул жигит 5 сомго муктаж болсо, мен азыр бердим 5 сомду. Жарым сааттан кийин дагы бирөө мен костюмума муктаж болсо, бердим костюмумду. 3 сааттан кийин кимдир бирөө мен галстугума муктаж болсо, бердим галстугумду.
Бирок бере берем, акыры мен тажап кетем да. Эмнеге эле мен бере берем? Мен эмнеге тажайм? Себеби мен ушу берген мүнөзүмдү сүйбөйм. Мен бергенде кыйналып берем. Өзүмдү кыйнап жүрүп берем, жаман көрүп жүрүп, ушу мынау келет атем бул эмнени сурайт болду экен деп. Сен бергенди жакшы көргөнүңдө гана берешен болосуң дейт. Мухаммед пайгамбар 3 нерсени жакшы көрөм деп айтат да. Ошо 3 нерсенин бирөөсү көзүмдүн бермети дейт. Ушинтип эркелетет өзүнүн бир мүнөзүн. Көзүмдүн бермети бул дейт. Бул намазын айтат. Менин намазым менин көзүмдүн бермети дейт. Ал киши намаз окуганда ушундай окуйт экен, буттары да ишип кетчү экен да. Буттары ишигенче окучу экен. Элестетип көргүлө, мен ошол кишидей намаз окушум үчүн мен намазды жакшы көрүшүм керек. Намазды сүйүшүм керек, ошондо гана окуйм. Антпесе мен кыйналып кетем анда. Жүдөп кетпейм. Батыраак бутуп эле кетип калыңдар экен. Иса пайгамбар айтат: сиздер дейт, өзүңөрдүн напсиңер жакшы көргөн нерседен кутулмайынча, арылмайынча ыймандуу боло албайсыңар дейт. Биздин напсибиз эмнени жакшы көрөт? Көп тамак жегенди, жакшы кийингенди, көп уктаганды, жыргал жашоону, жеңил тамакты. Биздин напсибиз ушуларды жакшы көрөт. Ошон үчүн биз күнөөгө батабыз. Иса пайгамбар айтат: силер ушуларды жеңмейинче ыймандуу адам болбойсуңар. Уйкуну жеңе алабызбы? Болот, жеңсе. Тамакты азыраак жесек болобу? Болот. Аракты ичпей койсок болобу? Тамеки тартпай койсок болобу? Болот. Урлук кылбай койсок болобу? Болот. Ушуларды биз жеңсек гана биз напсибизди жеңебиз, анан ыймандуу адам. Албетте, муну жасаш оор. Бул оор. Биздин досторубуз кычырап кийинип алып, татынакай бир кызды жетелеп алып, паркта жүрү. Анан пивнушка алып барып ал кызды өлө мас кылып, жетелеп кетти тоону көздөй. Рассвет встречать будем деп. Биз деле ушундай кылгыбыз келет, биздин деле напсибиз айтат да, давай деп. Тоже давай туда дейт. Жок, мен барбайм деп өзүңдү тыюу бул оор. Жеңил эмес. Куранда айтат. Албетте дейт. Оор дейт. Бирок ыймандууларга эмес дейт. Эгерде сен ошондой учурда напсиңди жеңсең, демек жеңсең, сага жеңил эле. Себеби сен ыймандуусуң. Ыймандууларга оор эмес. Ыймансыздар кыйналат. Бүгүн сиздер менен биз жакшы мүнөздөр жөнүндө аракет кылдык. Масыроолор барбы бүгүнкү тема боюнча? Эгер жок болсо, анда сага келгениңиздерге рахмат. Мен кунт коюп укканыңыздарга, мени менен чогуу иштешкениңиздерге жараткан ыраазы болдум. Үй бүлөңүздөргө, ата-энеңиздерге аман эсен жетиңиздер дагы. Бу жерден уккан нерсени айтып барыңыздар. Мен сиздерге аманатым. Жанат үйгө тапшырмам ошол. Эмки жумада жакшы мүнөздөр, жаман мүнөздөр жөнүндө сүйлөшөбүз. Ага чейин баардыгыңыздарды Кудай тынч кылсын, үй бүлөңүздөргө токтук берсин, токчулук берсин, эл жерибизге тынччылык берсин. Келгениңиздерге рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.